Жалпы қанша сан уй бар? Кыргызстанда барды ол 1,5 миллиондан ашык сан уй бар. Анын саны 748 миң. 748 сан уй. Bir жылда bir уй қанша берет? Орточо эсеп менен бизде төмөнүрөөк ошол Кыргызстандын жалпы алганда 2,5-3. 2,5 миң литр да? 2,5 миң литр бе? Күнүгө да айтам мен. Ошондо болгондо Жок. Bir жылда bir уй канча литр берет? 2 миң тегерегинде. 2 миң литр. Issik-Kөл областында 110 миң сан уй бар, а? Канча bir жылда 1 литр bir уй берет? Bir жылда? 2047. 2047. Эми Германияда bir уй канча литр берет bir жылда? Аларда 12 миң да? 12 миңден көп дагы. 12 миң литр берет bir жылда bir уй. Тажикстанда bir уй сан уй канча берет bir жылда? Аларда эле бизде эле Тажикстандын өзүндө. Так. Азыр бул проект өтсө, ошондо канча bir жылда берип калат? Issik-Kөл областында bir уй. Biz орточо мындай эсепти алганбыз 15%га көтөрүлөт деп, ошондо 350-2400 килограмм жетет. Канча уй аласыңар сиздер? Негизинен баа айтып кеттик, 1,5 миң бенефициар тартылат. Ошол ар бирине ошо $1000 тегерегинде деп айтабыз, бирок бул комитетте каралганда бул $1000 бүгүн мындай асыл мындай племенной тиги уй келбейт деп, ошону бир $2000 чыгарсаңар жакшы болот деди. Биз Дүйнөлүк банк менен сүйлөштүбүз. Ошол бир ошо бенефициарга $2000 чейин берилет деп атабыз. Урматтуу депутаттар, эми Абылкай Осмонбекович сурап кетти, биз албетте колдойбуз. Бирок бир нерсени мындай өкмөттүн мүчөлөрүнө айткым келет да, Исхак Самашев айтып кетти, тынчтык урайымжыдагы кредиттерди алып атабыз деп айтып атышат. Жыйынтыгы болуш керек да. Мен сиздерге бир сунуш киргизет элем. Азыр жеке кичинекей фермерлерге берип андай жыйынтык чыкпайт. Же экономикага жыйынтык чыкпайт, же саалык жагынан жыйынтык чыкпайт. Балким бир чоң 2, 3, 4 ири ферма кылгыла. Ошол жерге жакшынакай уйлардап келип, налоги жагынан регистрация жасап, ошол жерде конкреттүү түрдө канча сүт өндүрүлүп атат, сапаты кандай, ошол сүт кайга сатылып атат деп, мына ошол жерден конкреттүү экономика көрүлөт. Азыр бересиңер $1000, кетти ал башка жака жумушка, экономикага эч кандай таасир болбойт. Ошондуктан мен как депутат катары сиздерге ушу сунуш киргизет элем, сиздин проекттин долбоордун жетекчиси. Мындай Кыргызстанга эгерде биз кредит грант алып аткан болсок, Кыргызстанга экономика жагынан оң мындай положительный мындай жыйынтык чыга турган келиш керек да. Салыгына мисалы мына сан уйлардан азыр канча мисалы салык төлөнүп атат? Төлөнбөйт да. Туурабы? Азыр кредит алып атабыз. Ошо кредит алгандан канча салык төлөнүп калат? Ошондагы учет алыш керек да. Же условия койгула. Эгерде биз сиздерге берип атабызбы, анда сиз салык инспекцияда барып, салык төлөөчү катары сиздер патент же салык төлөөчү катары сиздер регистрация өткүлө деп мындай мамлекетке дагы алар фермерлер жардам берсин да. Ошол жагынан сиздер дагы мен оюм бул жеке бербей эле крупный ири фермерлерди ачып, жакшынакай уйлардап келип ушул жерден жыйынтык чыгат деп эсептейт. 2000 bir жылда bir уй сүт берип атат. Эгерде ферма кылсаң көрөсүңөр жыйынтык болот, 2000 эмес, 4000 болот. 4000 болот. Мен сизге гарантия берем, 4000 болот. Анткени мына уже Чүй областында 5000ге чейин bir жылда берип аткан уйлар бар. Алар өзүнө план коюшту. Биз 2 жылдан кийин 7ге чыгабыз деп атышат, 4 жылдан кийин 10 000ге чыгабыз деп атышат.
мына ушундай план коюп атышат, өздөрүнүн мына индикатор коюп атышат. Бизде дагы ушундай болуш керек да. Жөн эле берип кете берсек, ал дагы эч кандай жыйынтык чыкпайт. Мына бизде Адис катары Узакбаев депутатыбыз бар. Эгерде биз укугубуз болсо, фракциянын атынан бир жумушчу топ түзүп туруп, булар менен чогуу бир-эки проектти изилдеп чыкпайбы? Бир айдан кийин, 2 айдан кийин даяр болгондо кичине маалымат берсин. Мисалы үчүн ошол Кошкорлорду алалы, башкаларды алалы. Канча акча сарпталган, канча кетти, анан эмне менен бүттү? По-моему, каршылык жок, булар азыр баары Мен колдойм. да. Сиздерге дагы жакшы бул. Сиздер Өзүңөр дагы жакшы болот, бир ревизия кылып аласыңар. Маалымат алып аласың, кайра кетти. Анан тиги Исхак Самач дагы туура айтты. Баягы үйрөнчүлүк чарбалар боюнча. Менин билишим боюнча сиз кураторсуз да, ошо үйрөнчүлүк чарбалар боюнча. Бирки орун басар. Башкабы? Ошо үйрөнчүлүк чарбалар боюнча дагы туп-туура айтат. Суб арендага берип коет, болду, жыргап атышат. Эч кандай экономикага, мамлекеттин экономикасына таасири жок. Жаңы бир үйрөн өндүрүп, бир инновация, жаңы бир технологиялар менен келип, бир жакшынакай. Мына биздин Кыргызстан боюнча МТСтер иштеп атат, жер бергиле десе бербей атышат жерди. Бергиле десе бербей атышат. Эгерде бир МТСке 100 гектар болсо, ошол МТС, ошо 100 гектар менен, ошол айыл өкмөткө бир жылда 3 миллион сом мындай акча түрүндө бере алат экен. Мында пайда алып келет экен да. Жумуш ору менен, башкасы менен, салыгы менен, ушу пайдасы менен ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн үйрөн чарба боюнча дагы сиздер мамилени туура коюп ревизия кылгыла.